Бер айдап коюңуздар. Ассаламу алейкум ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Козулуу койлор сатылат байкелер. Биз Кара Балтадабыз, Акбашат деген айылдабыз байкелер. Акбашат Арал деген айылдабыз Кара Балтада. Сатыла турган 4 баш афган кой. Үчөөсү коозусу менен, мондай пол афган коозулары менен байкелер. Атасы Арашан, Наполеондун баласы байкелер. Кочкорду да аз көрсөтүп коебуз. Мына өзү кочкор, мына атасы жалпы коро. Мына атасы кулактуу кочкор, Наполеондун баласы. Мына. Кел бери мына. Атасын көрүп коюңуздар, Мына кочкор өзү ушул кочкор байкелер. Карбоносый кочкор, кулагы узун. Эми афган койлорго да назар салыңыздар, бир аз жакшы күн тийбей турат. Үчөөсү коозусу менен эң чоң 2 жумалык. Могулар жаш коозу. Бирөө эркек, экөө ургач. Кайсынысы эркек? Могу, Но эркек экен байкелер. Көрдүңүздөр, коңколору кандай, кулактары, Пол афган эркек кооз кочкор. Койлор дагы жакшы койлор. Бир экинди тууган, ашыбастан 3 тууган, ушун төгөрөгүндө койлор. Эми Афганистандан привозной келген койлор, кулагда эндеринен билинип турат. Буларды эми так жашын билиш кыйын да, өздөрү да туулбагандан кийин. Бирок мындай кебетелеринен мындай орто жаштагы, орто жашка жетип электеги койлор. Афган койлордун артыкчылыгы мына үчөөсү, төртөөсү тең мондай өңдөрү аябай сонун. Анан куйруктары тик, Башты көрдүңүздөр мына пол афган 3 коозу тең, 1 кочкордун коозулары. Ичинде бирөөсү коозусуз, ал койдун коозусуну бирөөгө берип койгон экен эркек туулгандан. Анан ал коозусу жок, уже байып кетти байка сүтү. Кайсынысы болуп калат? Мо желини кичинекей да? Желини кичинекей. Кайсы? Могу, мына сонун экен. Ушул кайра качышы мүмкүн мына ортодо. Кирди ортого, көрдүңүздөр мына. Астына чыкты мына. Кызыл бирка турат го. Мына кызыл бирка. Кыскасы ал жалгыз, калганы үчөөсү коозусу менен. Бирден ал. Карза экинин кызы. Бул буяктан туулган, Карза экинин кызы экен могу. Мына. Кооз жана гарбаносу ушунукубу? Короче, ушул коозусу аябай гарбанос экен, тутуп көрсөтөбүз. Башын. Мына коозу. Атасы Наполеон линия, энеси Карза экинин кызы. Мына кой экен. Сонун кой экен ичинде, буйруса. Калгандары уже привозной афгандар, бирок жакшы афгандар, көрдүңүздөр. Ушулар сатылат, баалары келишимдүү. Сиздер чаласыздар дагы, мисалы могу Карза экинин кызы деп мына жүндүүрөөгү турат го, мына коозусунда. Ушуну жана эмип аткан. Ушул эркек коозу канча, же болбосо мына коозуларына карап энеси менен канча деп, мына кулактары жазылган коозулар. Эми канча дагы жанакы Наполеондун баласынын кулактары кичине жазылган экен. Эми афгандардын кулагы кичинекей болот го. А так могу коозулардыкы бир аз мына коозулары мындай жазылып турат, жоон болуп. Мына. Мындай болчу. Экөөсү ургачы. Анан бүт баарын алам десеңиздер дагы өзүңүздөр сурап көрөсүздөр. Биз адресини, данныйларын айттык, ушул баасын келишимдүү деп кое бер. Анан келишебиз деди байкелер. Ошо келишип алсаңыздар сонун болот. Экран астында номерлерге чаласыздар. WhatsApp жок, прямой чаласыздар. Түз номер менен чалып, сүйлөшүп, бул кишиге ушу сүрөттөп эле берсеңиздер, ар бири өзү жакшы тааныйт. Мисалы мыногу эң жашы чоң мына ары баскан ургач кооз экен. Экинчи мына ургач экен, Энеси менен деп соода кыла берсеңиздер, буйруса, бул киши өзү койлорун жакшы билет. Анан могу Карза экинин кызы, жана эркек кооз кочкор менен десеңиздер, анда анын баасы өзүнчө. Ар биринин өзүнүн баасы болсо керек. Же жанакы коозусуну бөлүп салган кой десеңиздер, мына кой. Жүндөрү щетка экен. Ушулар ушу короодо турат. Нак фермерден келип алам десеңиздер, анда номерине чалып, сүйлөшүп, байланыша бериңиздер, Могу кооз эми чоңойгон сайын коңколор чыгып кете берет, беттеринде бир аз тырыш бар экен, Пол афган коозу. Коосын билген мына болду. Ушул мына
Мына кызыл бирка мына. Желини кичирейип калыптыр. Мен жана муну 10 көрсөтүп алдым ошо. Байланыша бересиздер. Бүт баарын бере алсаңыздар да сонун болот.